Кадырбек, жанагы видео бул телефон менен тартсам сенин сүйлөгөн сөзүңдүн үнү чыкпай калыптыр да. Менин эле сүйлөгөнүм калып калыптыр. Кайра тарталычы, мен жанагы эмени тактап коеюнчу, ошон үчүн чалып атам да. Мындан 3 күн мурун сени президентибиз тиги Садыр Нуркожоевич Тогуз-Тарабага келет экен, ошого жолугушууга деп сенин тизимең алган экен да. Анан бүгүнкү күндө кайра сени катыштырбай атышыптыр да, ошонун толук жагдайын мага түшүндүрүп койсоң, эмнеге андай болуп атат? Мен бүгүнкү президент Садыр Нуркожоевичтин Тогуз-Тарап районуна келип акталардан кийин келип жанагы Алабуга гээсин ачууга капсула салат экен, ошого жолугушууга ар бир айыл өкмөттөн адамдарды, жарандарды алып барат дегенден ушу менин фамилиям киргизип айыл өкмөт өздөрү администрацияга жиберген. Бирок бүгүнкү келе турган күндөрү кандайдыр бир себептер менен, белгисиз себептер менен мен фамилиям ал списоктон алынып калып атат. Анткени мен 2022-синде 3 күн мурун 22-синде президенттин тапшырмасы менен Жалал Абад областынын Эгарым өкмөт өкүлү Тибек Кыдырмаевичтин атайын өкмөт эли менен жолугушканда ушул Тогуз-Тарабда болуп аткан коррупциялык элементтер боюнча ачуу чындыкты айткам. Ошол чындыктарды президентке кайрадан жетип калбасын деген ниет менен менин оюмча Тогуз-Тарабда болуп аткан коррупциялык иштер ачылып калбасын деген ниет менен менин фамилиямды бүгүнкү жолугушуудан алып салышканы болуп турат да. Анткени 2025-жылы өзүң билгендей Акмал Голд компаниясында 16 мартта алтын урлук болгон. Ал боюнча видео фиксациялар болгон. Сени менен жолугушкан Чыңгыз Акын Эмирбеков деген адам 1 саат 33 мүнөттүк, анан 52 мүнөттүк видео запистер, видео эмелер сенин колуңда туруп, аны биз Бишкек шаарында атайын Асынбек нотариустан көйлөндүрүп өткөрүп туруп, экөөбүз сен айткандай Жалал Абадка чейин барып туруп барганыбыз белгилүү. Бул факты далилденген, бирок кандайдыр бир себептер менен Тогуз-Тарап райондук органдары, прокуратура бул иштерди жаап койгон. Акыркы күндөрү областтык прокуратуранын чечими менен ошол эле козголгон иштер кайра ачылып келди деген маалыматтар азыр түшүп, бизди суракка чакырган, өзүң билесиң. Бул иш кайра козгоо мезгилинде кандайдыр бир кийинчерээк тергөө амалдарында туура эмес иштер жүрүп кетсе, иштер жабылып калса, бул президенттерге жетип калса, бул ишти биз жаба албай калабыз деген ниеттер да болушу мүмкүн. Биздин оюбузча. Ошондуктан менин фамилиямды бүгүнкү президенттик жолугушуудан алып салып жатышат да. Мен администрацияга чыксам, президенттин 9-күзөт бөлүмү чыгып жатат. Эми күзөт бөлүмү биздин катышуубузга тоскоолдук болбойт болуш керек. Ошон үчүн бул кандай болот? Алдыда көрсөтөт да. Siz бул боюнча райондук администрацияга кайрылдыңызбы? Кайрылдым. Аяктан келип бердим. Айыл өкмөт башчысына да кайрылдым. Айыл өкмөт башчысы администрацияга да кайрылдым. Мен кечээ барып туруп, ошол аким жок экен өзү. Бирок орун басары Салимановго кирип чыккам. Ал мен бул боюнча маселени чечпейм. Бул списокту ошол кесип кирип аткан инвесторлордун көрсөтмөсү менен чечилет экен деген бага эме берди. Инвесторлор эмес, бул кызыктар, президентке жолугуда кызыктар, бул местный жергиликтүү бийлик болуш керек эле. Жергиликтүү бийлик берип аткан списоктор
ошол президенттин жолугушуусуна катышууга укуктуу болуп барыш керек эле. Анан бу жерде ар кандай бир иштер болуп атат же коррупциялык иштер ачылып кеткенге түздөн түз азыркы күндө эме болуп аткандыгынан коркуп атышабы? Менин оюмча ушундай эле бир тоосулар болуп атат. Же булардын ою боюнча аларга сүйлөбөгөн буларды мактаган кишилердин тобу барыш керек. Ошондой маалыматтар бар асылында. Сиз бул боюнча Тоосор районунун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен сурап көрдүңбү? Менин списогумду үчүн чыгарып атасыңар депчи. Жок, мен андан сурап көрдүм. Сурасам бизге список келген эмес. Бизге список келген эмес. Бул маселени президенттин 9-күзөт бөлүмү чечет. Ошо карабай. Эми ал жерде Эпеев Кадырбекти күзөт бөлүмү билбейт да, мисалы үчүн. Туурабы? Тоосордо ким барып, ким кандай адамдар катышарын деле 9-ат деле билбейт да. Анан кандайча сеникине бөгөт коюп атышат? Эми кызыктар жергиликтүү бийлик болуш керек. Анткени 22-синде көп ачуу чындыктар айтылып калды да. Эми мен ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке ушул эфир аркылуу бир кайрылып койгонго туура келип атат да. Мына биз Макмал Алтын кен комбинатындагы мафиялык топтордун жасап аткан иштери боюнча, коррупциялык иштери боюнча 16 март 2025 жылдагы жана алтын уруулук боюнча бир нече ирет арыз кайрылууларды жолдоп келдик, туурабы, өзүң көрүпчү. Жалал Абад областына да барып көрдүк. Жалал Абад областынын прокурору урматтуу Ишеналиев деген прокурор бар экен, Турусбек деген. Ал кишиге кирели деп 2 жолу барды, экөөндө тең ал киши райондорду кыдырып кеткендигине байланыштуу кире албай калдык. Бирок Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Асанов Марлиске кирип, экөөбүз 1 сааттан ашык убакыт отуруп, иштин жагдайларын баарын окуп көрүп чыгып, анан ошондо жанагы замдарын чакырып, ошо тапшырма бердилер да, бул аксакалдардын айткан жүйөлөрүн карап көрүп, иш козгогудай болсо козгогула деп тергөө бөлүмүнүн башчысы Калыков дегенге тапшырдылар да. Ошол Калыков деген киши макул ишти карап чыгалы, керек болсо ишти өзүбүз алып, өзүбүз тергейбиз деп убадасын берип, экөөбүздү жонго чаап жөнөттү эле. Бирок убакыт өткөндөн кийин, бир 2 жума убакыт өткөндөн кийин өзү 170 000 сом менен пара менен кармалып ал киши тиги нар жакка кирип кетти. Андан кийин ошол мынау 02-025 2026-40508 деген сан менен козголгон эме катталган иш 8 январдан бери улам футбол тетилип артка кетип, астыга келип ушинтип келип атат да. Азыр 3-чү жолу келди да. Мына 3-чү жолку келгенде Зулпукаровдун колу менен областтык прокуратуранын замы Зулпукаровдун колу менен ушул ишти чала тергелип калган, кайра тергегиле деп жөнөттүр да. Анан ошол тергөө боюнча мен 22-си күнү эртең менен барып, кичине ден соолук болбой тиги чогулушка ката албай калдым. 23-чү күнү эртең менен саат 10-да робудага барып, мен ошол жанагы 08 сандуу каттап алынган иш боюнча тергөө берип чыктым да. Малабаев Нурманбет деген тергөөчүгө. Нурманбет Малабаев деген 8 январдагы ишти алып кыскарткан. Андан кийин мен ага ишенбечилик көргөзүп, жана Бабаев деген тергөөчү тергеп ал да кыскарткан да. Апрелдечи. Анан бул 3-чү жолкусунда кайра дагы бул Малабаевка бергенде мен тиги каршы болуп атып, анан бөлөк тергөөчү жок дегенге байланыштуу мейли деп сурак берип чыктым да. 3-4 саат отуруп чыктым, аны өзүң деле көрдүң да, 3-4 саат отуруп чыктым. Анан ушул жагдайларды тактоо иретинде мага видеону көргөзчү деп мен ошол эмеден тергөөчүдөн өтүнүп видеосун көрүүгө аракет кылып мен көрдүм. А энди 2 бөлүктөн турган видео бар экен, ошол 16 март 2025 жылда видеочу. Жанагы алтынды сүйөм жазып аткан мезгилдеги видеолордун 2 бөлүктөн турган видеосу бар экен. 4 сааттык видео бар экен, андан дагы бөлөктөрү бар экен. Ушул 2 бөлүктөн турган видео бар экен. Анан жанагы Кемелбеков Чыңгыз Акындын ошо энде мен чөнтөгүмдө 3 миллиондон 5 миллионго чейинки алтын
мен чөнтөккө салган ошол тигилер алып беши тиги мени чечиндирип алып туруп подстава жасап туруп кармап туруп анан ал алтынды тиги өздөрү көтөрүп эшикке көтөрүп чыгып курткамды көтөрүп чыгып кетишип өздөрү бөлүп алды мени жөнү орто жолдон подстава менен карматты деп ыйлактап келген да мен бул боюнча 1 саат 33 мүнөт аудио записин жасап койгом дагы 52 мүнөт 14 секундалык видеосун жазып койгом. Бул адамдарга азыр ишениш кыйын да, бүгүн айтканды эртең таанып кетет да. Мен ошол таанып кетпесин деген жагдайда кандай адам менен жолугуп атканын билбейсиң да. Мен ошон үчүн тартып даярдап койгом да. Мен ошондо эле ачыкка чыгарып президентке кайрылуу жасайын десем, ишим бүтүп калса, бул дагы тоскоолдук болбосун чыгарбай кое туруңуз деп чыгарткан эмес да. Анан кийин Чыңгыз Акун мага каршы көрсөтмө бере баштагандан кийин мен видеосунда, аудиосунда чыгардым да, аны көрүп атасың да. Эми ошол аудио видеодо айткан сөздөрү мен кечөөкү видеону көргөндөн кийин толук ынандым да. Себеби дегенде Чыңгыз Акун Кемелбековдун айтканда жанагы чөнтөктө съемка жасап атканда сол чөнтөгө алтын салгандыгы видеодо көрүнүп турат. Аны жанагы Макеев Бакыт деген тосуп бергендиги да көрүнүп турат. Ошол алтындын аралашмасын эки жолу котуштап салып атат чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө. Эки жолу салып атат. Эми Кемелбековдун колунун шадылысы кандай экенин билесиң да, аябай чоң колдуу жигит да. Ошол кол менен эки жолу чөнтөгкө уруп атат, үчүнчүсүндө сыдырып атканда көрүнүп калып атат да. Эми ошондон кийин видеосун карасаң, баягы чөнтөк керилип, нар жака салаңдап калып атат. Ал эмне деген салмак мисалчычы. Мен алтын уурдаган адамдардын кээ бирлеринен кызыгып сурагам да, мен алтындын салмагын кантип билсе болот, озу мындай көз болжол менен десем, бир пенсилин бөтөлкөдөгү алтындын салмагы 110 грамм деп чыгат деп айтышчу да. Эки котуш алтындын салмагы канча болот деген маселе бар да. Эки котуш алтындын. Анан алып туруп комбинаттын кызматкерлери кызматты иликтөө жүргүзөбүз деп 10 күн кармап жатып алып атат дагы. Качан комиссия баргандан кийин анан кийин Бездөктүн баарын жоготуп коюп туруп анан кийин чүпөрөк алтын сүйкөп коюп 2 грамм алтын чыкты деп туруп өткөзүп берип атат да. Таң каласың да, эми эки котуш алтын кайка кетти андачы. Эки котуш алтын кайка кетти деген маселе бар да. Ошону тергөөчү алып туруп эле, комиссия созывать этип туруп эле ошол алтын чыгып аткан жерден кадимкидей ошо тиги Чыңгыз Акун кантип алып салып атканын көрүп туруп эле ошо эки котуш алтынды салдырып жана тряпкасын алып чыгып кайра тряпкасын эле көргөзүп коюп атышпайбы? Ал тряпкада бул мен колдонгон тряпка эмес, бөлөк тряпканы кошуп коюптур деп атышпайбы? Деп атпайбы Чыңгыз Акун көрсөтмөсүндө? Ошону эң жөнөкөй жол менен далилдеп койгонго болот да. Ошону мындай да, Исмаил, ушуну биз жазып туруп көрсөтүп бердик да, жанагы 008 ишти кайра козгоо боюнча областтык прокуратурадан келбедиби? Азыр тергөө жүрүп атат да, туурабы? Ушул маселе эгер биздин азыркы видеобузду көрүп калса, президенттин көзөмөлүн алып туруп болуп калса, бул акында чыгат деген чындык менен биз үмүт кылып турабыз. Анан кийин баягы биз болгон нерсенин баарын ачыкка чыгарып туруп кала берсек, булар да чыгышы мүмкүн, тергөөнүн амалдарына булар тоскоолдук болуп атат депчи. Анан ушул биздин азыр видео эмебиз, жарыянамабыз. Президент эмне үчүн менин фамилиямды списоктон алдырып туруп президенттик жолугушуга именно ушул маселелер козголуп жака президентке жетип калбасын. Президент укаса көзөмөлгө алып койсо деген мааниде туруптур аны азыр. Ушул президентке жетип калбасын деген максатта Кадырбек, эми биз тергөөнүн тияк биягына биз тиги купуялуулугуна биз шек келтирген жерибиз жок. Тергөө ошо реальный жүрүп доскональный баа берилбегендигинен чыркырап атабыз да. Ошол эле учурда экөөбүздүн үстүбүздөн коррупционер деп койду, мафиозник деп койду деп сотко беришип, сенден 40 000 сом өндүрүп алып атышат да, менден 60 000 сом өндүрүп алып атышат. Андан сырткары аны сас болуп калгансып сага 650 000 сом доо коюп атат да, мага 350 000 сом доо коюп атат. Бул эмне деген акмактылык? Коррупцияны алар жасаса, мафиялык топту ошолор уюштурса, уурлукту өздөрү жасап атса, биз ошону президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин коррупция кайында болсо, карапайым кетмен чапкан адамдарга чейин мага жардам бергиле, болбосо коррупцияны тыйыш оор деп атат. Буга чейин ошентип айтып келген. Мына көчөнү Кочкордо жолугушуу болгондо дагы ушул коррупциялык иштерге жалпы эл тикет туруп кармашпасак,
күрөшпөсөк биз этегине чыгара албайбыз деп айтып атат. Биз президенттин жүргүзгөн саясатын колдоо иретинде экөөбүз ушул казарманда болгон мафиялык иштерди жанагы өнүктүрүү фондундагы жабылып жаткан иштери боюнча буга чейин Сатыбалди Урмат деген баардыгын илиздеп тактап уже сотко өткөрөм деп аткан мезгилде эмнегедир аны кызматтан которуп айдап жиберишти да. Анан азыр эми анын аркасында кайсы адамдар турганы, ташыйып тургандыгы боюнча бизге маалыматтар толук түшкөн. Ал чындыгына келгенде ал иш жөнөкөй жабылмак эмес, ташыйттын таасири аркылуу жабылып калгандыгын азыр ачык эле айтсак болот, чынын айткандачы. Эми бул жерде мен айтайын дегеним ушул экөөбүз канча жолу Ак үйдүн астына бардык, УКМКга бардык, эми башкы прокуратурага бардык. Бирок башкы прокуратурага дагы жеке кабыл алууга арыз жасак, ал киши кабыл алган жок, эмнегедир. УКМКга жасак, аякта кабыл алган жок. Президентке жасак, эми президенттин графиги аябай плотный да. Бул кишиде мүмкүнчүлүк аз да. Анан эми биздин жазган арыздарыбыз бозогодон эле кайра артка кетип атат да, бозогодон элечи. Кайра айланып эле барып туруп кайра баягы жаап койгон органга барып түшүп атат да. Анан эми азыр мен толук ынандым. Жанагы Кемелбеков Чыңгыз Акундун айткан сөзүнүн бирөөндө да жалгандыгы жок экен деп эсептедим. Себеби мен видеону көрдүм да. 100% чындык бар. Мен 22 июнь 2026 жылда тергөө берип атып, ошо жердеги жанагы 4 сааттык видеонун баарын карап чыктым да. Тиешелүү жерлерин баарын карап чыктым. Ошондо Кемелбековдун айткан сөздөрүнүн баардыгы чын экендиги айнеленип турат да. Эми мен урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин саясатын колдогон адам катарында ушу кишиден суранып кетет элем да. Мына бизди Кадырбек Эпеев атайын сизге жолугам деп тизмеге тизилип алса, бүгүнкү күнү ушул мафиялык иштер сизге жетип калбасын, коррупциялык иштер жетип калбасын деп Токтогул райондук администрациясы жана ошондой эле укук коргоо органдары бирдикте Кадырбекти бүгүн сизге жолуктуруудан четтетип коюп атышат. Бул эмне деген акмакчылык, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз коомду кантип тазалайбыз? Эгер сизге болгон чындыкты жеткире албасак, биз ушул жана укук коргоо органдарынын тепселендисинде кала беребизби деген ой кетет да. Мына сен экөөбүз канча деген азап тозокту көрүп атат, канча деген чыгым тартып атат, жол расход жасап, ар бир арыз жазганыбызда канча деген акчаларга чыгым болуп атат. Чындыкты биз коомду тазалап коелу, эртең күнү келечек муундарга бир жакшы коомду өткөрүп берели, президенттин саясатын колдойлу деп чуркап жүрөбүз. Биз экөөбүздө бөлөк кызыкчылык жок да. Эми ушул жерде мамлекеттик кызматта иштеп аткан прокурор, мамлекеттик кызматта иштеп аткан милициялар дагы мамлекеттин жүгүн аркалап таза. Анан таза иш жүргүзүш керек да. Алып туруп эле тиги кылмышка катыштуу тишектүү адамдардын сөз булардыкы айткан туура деп туруп эле экөөбүз чындыкты айтсак эле чыркырата береби. Бул мындай болбойт да. Мен азыр үмүтүм бар, көчө 22 июнь 2026 жылы тергөөгө кирип чыктым. Мен эми азыр ойлойм, ушунун жыйынтыгы менен кылмыш ишин козгойт деген ишенич бар да. Нурманбет Малабаев деген тергөөчү да айтты, байке мына көрүңүз өзүңүз мына дегенде мен айттым, иним, бул жерде мен сени күнөөлөгөн жерим жок. Сен мына видеону колдондагы видеого мына 2 котуштап өзүң көрүп атасың. 2 котуш менен толтура салып атат. Анан чөнтөгү салаңдап калып атат. Ошону далилдеп койш оңой эле депчи. Комиссия түзгүлө дагы ошол жерден барып туруп сөм болуп атканда 2 котуш чөнтөгүңөргө салдыргыла бирөөнүн чөнтөгүнө. Кайра алып чыгып турасың, веске салдыргыла деп чыгаргыла. Өзүнөн өзү чыгып атат, салмагы канча алтын урдалгандыгы. Анын деген оорчулугу жок да, туура? Алтын уурулук болуп атса 10 күн тиги кызматтык иликтөө жүргүзөбүз деп ууруну билдирбей тиги жаап жашырып укук коргоо органдарына жеткирбей атат. Анан баардык бердиктин баарын жок кылып коюп туруп анан кийин 10 күн өткөндөн кийин кыргыз алтындан кишилер баргандан кийин гана тиги укук коргоо органдарына өткөрүп берип атат. Бул эми билбейм мен, акмакчылыктын акмакчылыгы да. Эми Кадырбек, биз мынча чыккандан кийин сени чийип койгондон кийин эми биздин бир эле жолубуз WhatsApp аркылуу, YouTube аркылуу президентке кайрылуу жолдоп коелу да. Президентке эмне деп кайрылуу жолдойт элең, айтып койбойсуңбу? Мен эмне деймин? Урматтуу Садыр Нуркожоевичке ошо Токтогул районунда келип эл менен жолугушуп көйгөйүн угам дегенден кийин
Бизди ушул айыл өкмөтү тарабынан ичпи согуш берилсе, кандайдыр бир себептер менен чыгарып коюп атат. Анын бир себеби бул Тогусороодо болуп аткан коррупциялык иштер. Ошол ачыкка чыгып туруп, анын кара көзөмөлүнө түшүп калбасын деген далалат менен чыгарып коюп атат. Эгер биздин чыгарган ушул видеону көрсөңүздөр, урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз көзөмөлгө алып туруп, бизди жеке кабыл алып, ушул ишти чекит койгонго жардам берүүсүңөргө үмүт кылабыз. Видеомда бетиң жартысы эле чыгып калып атат, мындай кененирээк коюп койсоң болот. Эми мен дагы кайрылууң бүттүбү? Президентке кайрылып бүттүңбү? Мен дагы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич сизге ушул Facebook жана YouTube каналдары аркылуу, жеке баракчам аркылуу кайрылууга туура келип атат. Буга чейин сизге бир нече ирет арыз кайрылуу жолдоп, видео кайрылуу жолдоп келгенбиз. Бирок эмнегедир биздин видео кайрылуубуздагы, арыз муңдарыбыздагы, жазган арыздарыбыздагы сизге баягы каттар бөлүмүнө чейин жеткиргенден кийин андан ары кирбей атат да, сизге жетпей атат деп түшүнүп атабыз да. Эгер сизге жеткен болсо мындай болбойт эле деген ойду айткым келет да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ушул райондун тургуну Эпеев Кадырбек кирем деп жазылып койсо, бүгүнкү күнү аны тизмеден чийдирип коюп атышат да. Эми буга кандай деп түшүнсөк болот да? Райондо болгон коррупциялык иштерди айгинелей турган адамды киргизбей коюп, анан айенден пакта кое турган адамдарды киргизгендери туура эмес дейми? Бул акмакчылык да, мындай айтканда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына биздин арыз муңубузду кунт коюу менен угуп, мына Тоосор районунда болуп жаткан жанагы өнүктүрүү фондундагы, жанагы алтын кен комбинатындагы, жана башка токой чарбасындагы жанагы коррупциялык иштер боюнча этегине чыкпай келет ушул күнгө чейинчи. Баягы айткан ооз жаман, илаганын көзү жаман болуп, айткан биз жаман болуп, мына бүгүнкү күнү азабын тартып атабыз. Мына Кадырбек Эпеев 9200 сом пенсия алат экен, мен 7500 пенсия алам. Биз чындыкка чыгабыз, президенттин саясатын колдойбуз. Биз коррупциялык иштерди көрүп туруп, биз тынч жата албайбыз деп, маселени көтөрүп чыксак, кайра күнөөнүн баарын бизге оодарып, баягы Тогусор районундагы укук коргоо органдары баары биригип алып туруп, бизди тепе-тепке алып атат да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн Эпеев Кадырбек дагы сизге кирүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Мына чындыкты айта турган адам сизге жол албай калды да. А мен Бишкекте тургандыгыма байланыштуу мен ал чогулушка катышышка мүмкүнчүлүгүм жок экен. Мен Каргалы айыл өкмөтүнө дагы чыгып, мага да бир орун бербейсиңерби катышып чыгайын десем, бизде андай мүмкүнчүлүк жок, биз өзүбүздүн жарандардыкына катыштырабыз деген жооп алгандан кийин мен Бишкекке чыгып бара берген элем да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз бүгүн казарманга барып эл менен жолугушат экенсиз. Казарманда болуп жаткан мафиялык иштер боюнча, коррупциялык иштер боюнча Эпеев Кадырбекти жана Токобай Исмаил Төлөгөнч мени жеке кабыл алып, ушул иштин жыйынтыгын этене чыгарып берсеңиз жакшы болот эле. Эгерде биз калп айткан болсок, Керт башыбыз менен жооп берүүгө даярбыз. Бизди жөндөн жөн эле ак жерден эле соттон сотко сүйрөп, тиги 71-чи берене менен укук бузуулар боюнча кайра штраф салдырып, факт туруп атканына карабай. Аны сас келгенсип кайра Кадырбек Эпеевке 650 000 сомго доо жазышып, жанагы коррупциялык иштерге шектүү адамдар. Мага 350 000 сомго доо жазышып, мына соттон сотко сүйрөп атат. Бул эмне деген тамтоо, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Мына сиз буга чейин дагы жерлерде укук коргоо органдары тарабынан жабылып жаткан коррупциялык иштер болуп калса мага жардам бергиле, кетмен чапкан адамдарга чейин жардам бергиле деп кайрылдыңыз эле. Биз ошол сиздин кайрылууңузду колдоп, урматтап, биз ушинтип билдирүүлөрдү берип алып, бүгүн азабын тартып атабыз. Мына кечээ күнү Кочкор районунда да жолугушуу болгон экен. Анда да ушул коррупциялык иштер боюнча мага жардам бергиле деп элге кайрылып атабыз. Биз ошо сиздин сөзүңүзгө ынанып, биз коррупциялык иштерди көзүбүз менен көргөндө чыдай албай кетип, ачыкка чыгарып атабыз. Бирок укук коргоо органдары тарабынан жабылып жашылып калып атат. Ушул жагдайды өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, бизди кабыл алып, ушул иштердин этегине чыгышына жардам бериңиздерди суранабыз. Мен Токобай Исмаил Төлөгөнч Бишкек шаарында турам, бирок өзүм Тогусор болкумун. Экинчи жаран Эпеев Кадырбек
Молда Жумаевич бул киши дагы 70ке чукулдап калган киши. Мен дагы 70-тин кырында турган адаммын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди кабыл алып коюңуздар суранам. Анан бүгүн могу видео жетип калса, мүмкүн өткөндө мага жеткен маалыматтар боюнча Макмал алтын кенинде иштеп аткан жанагы адамдардын тобу биздин үстүбүздөн арыз жазып, ошо сизге беребиз деп даярданып атат деген дагы маалымат келип түшкөн. Мүмкүн бүгүн биздин үстүбүздөн жалган маалымат бериши да ыктымал, бирок чындыгын чыгарыш үчүн бизди жеке кабыл алууңуздарды суранам да. Анан эгерде биз ушул далилди жалган жерден бирөөнүн үстүнө аброюна кетирип шек келтирип аткан болсо, биз келип башчыбыз менен жооп бергенге даярбыз. Факты туруп атат. Фактыны далилденген аудио видео запистердин бардыгын нотариалдык конторадан заверить ettирип, далилет катарында чыгарып даярдап койдук. Бирок аны сиздерге да жөнөткөнбүз копияларын. Бирок эмнегедир этегине чыкпай жатат да, ошого жардам бериңиздер деп өтүнөм. Суранам, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сизди урматыбыз менен, урматтоо менен Токобай Исмаил жана Эпеев Кадырбек кайрылып жатат. Биздин кайрылуубуздан жакшы жыйынтык чыгарып берет деген үмүттөбүз. Сак саламатта болуңуз.